12 айдын султаны болгон ыйык Рамазан айы башталып, 22-синен 23 мартка караган түнү ооз бекитилет. Бул тууралуу бир канча күн мурун эле Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынан билдиришкен. Рамазан мусулмандар үчүн бир жылда биргелүүчү мүмкүнчүлүк катары бааланат. Себеби бул айда пенденин кетирген катачылыктары аткарган амалына жараша толугу менен кечирилет. Бул ай ушундай бир ай, ушу ай киргенде Алла Таала буйрук кылат экен. Бейиштердин эшиктерин ачып койгула. Рамазан бүткөнчө бирөө да жабылбайт экен. Тозоктордун эшигин жаап таштагыла. Рамазан айына чейин бирөө да ачылбайт экен. Шайтандарды чынжырлап койгула дейт экен. Кээ бир риваяттарда асман эшиктери ачылып, дуалар кабыл болот дейт. Ошон үчүн орозо адамды Алла Таала орозо адамга 70 000 периште орозо туткан адамга дуа кылып турат экен. Орозо туткан адамга ошолор истигфар кылып күнөөлөрүн кечир деп Алла Тааладан суранып турат экен. Ошон үчүн ушундай бир улуу айларга келип атабыз. Орозо бир гана тамак аштан арылуунун же болбосо башка бир кызыкчылык үчүн аткарыла турган амал эмес. Эгерде кимде ким ооз бекитсе, ал жаман сапаттардан да арылууга тийиш. Бериле турган сооптордон сырткары бул ай адамдарды сабырдуулукка, чыдамдуулукка үйрөтүп, бир урттам сууну баалаганга тарбиялайт. Ошондой эле медицина жаатында да жакшы пайдалары бар. Ал эми бул күндү шаар тургундары да чыдамсыздык менен күтүшөт. Касиеттер жакшы, ден соолуктарга да пайдасы көп алып келишет. Өзүңө да акыретте пайдасы көп тийгизет. Ошо орозо ар бир жылда бир жыл сайын кармап турабыз. Сооптор көбөйөт. Кылган айыптар же күнөөлөр баардыгы кечириле турган ай. Ошондон мен 2 жылдан бери кармайм орозону. Буюрса ниет кылып атам. Бул жылда кармаган. Бул биздин организмде дайыма биз тоюп эле жеп жүрөбүз го. А бирок ошондо эс алат экенбиз да. Бүттүк организмибиз ошо. Очищение болот экен, тазаланыпчы. Анан аябай ден соолукка да пайда экен. Бизи орозо кармаганда бүт ден соолугу, руханий жагың өзгөрүлөт. Мындай айтканда рахат аласың. Белгилей кетсек, Рамазан айындагы амалдардын бири бул фитр садака берүү. Анын баасы буудай, мейиз, ун, арпа жана курманын баасы менен өлчөнөт. Быйылкы жылдын баасы буудай 50 сом, мейиз 636 сом, ун 74 сом, арпа 90 сом, курма 986 сом болуп белгиленген. Андан сырткары ооз ачыруу маалында да жарандар ысырапкорчулукка жол бербөө керек. Бул фитр садака зекет бергенге мүмкүнчүлүгү жеткен адам фитр садака бериште важип болот. Бир үй бүлө мүчөсүнө бул фитр садаканы шариятыбызда мейиздин баасынан эсептейт, курманыкынан, арпаныкынан, ундукунан, буудайдыкынан. Биздин жигиттерибиздин баардыгы базарларды аралап, буудайдын баасын, мейиздин баасын баарын тактап чыкты. Эң арзан фитр садака быйыл 50 сом. Бул буудайдын наркы. Анан 74 сом, анан дагы 600 канча сом мейиздики. Эң кымбаты 988 сом болуп курманын баасынан эсептелди. Ар ким өзүнүн жашоо стандартына карап, мүмкүнчүлүгүнө карап, ошондон чыгарып бере билет. Андан сырткары Рамазан айындагы ыйык күндөрдүн бири бул Кадыр түн. Ал жыл сайын орозонун 26 күнүнөн 27 күнүнө караган түнү белгиленет. Нурзада Тыналгызы, Келдибек Уланбеков, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ.